Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүнкү сабакта төмөндөгүдөй тапшырмаларга токтолобуз балдар. Экрандан карасаңар болот. Демек бүгүнкү сабакта генетикалык маселелерди чыгарганга аракет кылабыз жана биохимиялык мыйзамдарга ылайыктуу тапшырмалар менен таанышабыз балдар. Демек бизде төмөндө 17-чи, 18-чи, 19-чу суроолор берилет. Демек биз 3 тапшырманы аткарышыбыз керек. Ошол тапшырмаларын аткарыш үчүн бизге тиешелүү болгон койлорду аргындаштыруу схемасы берилген. Экрандан көрүп турасыңар. Генетикалык маселе чыгаруунун эрежелерин жана жолдорун силер мектеп курсунан билип келгенсиңер. Ошондуктан бул жерде ата-энеси боз койлор аргындаштырылган. Ошол боз койлор аргындаштырылгандан кийин биринчи муунда 3 боз кой жана 1 кара кой алынган. Эми бизден сурап атат. Экинчи муунда F2-де суроолор турат. Кандай койлордун өңдөрү жана кандай проценттик катышта болот деп. Ошондуктан бизге 3 тапшырма берилген. 17-чи, 18-чи жана 19-чу. Эми ошолордун ар бирине токтолуп кетели. Демек 17-чи тапшырма. Төмөнкү генотиптердин кайсынысы ата-энелерде бар? Бул өтө жеңил аткарыла турган маселе. Ан үчүн жообу турат: А чоңа 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 чоңа, Б кичинекей кичинекей В чоңа кичикей чоңа чоңа, Г чоңа кичикей кичикей. Ушулардын кайсынысы туура деп атат. Демек ушулардын кайсынысыны ата-энелердин генотиптери деп атат да. Ан үчүн биз биринчи муунда 3-түн 1-ге болгон катышында ажыроо жүрөт. Расщепление деп билебиз, ажыроо. Ата-эне генотиптери албетте чоңа кичинекей болот. Ошондуктан эсепти чыгарабыз. Ата-энеси П парентезе, ата-энеси чоңа кичикей чоңа кичинекей. Бул жерден биз графикалык ыкманы жүргүзүп алабыз. Мына көк менен биринчи чоңа чоңа, гаметаларда келип түштү чоңа чоңа. Экинчисинде чоңа кичинекей ал келип түштү гаметада. Эми ушуларды биз дагы гаметаларды ажыратабыз. Астында күрөң өң менен чоңа чоңа ал жазылып турат жана кичинекей кичинекей боз менен жазылып турат. Демек биринчи муунда F1-де чоңа 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 кичикей чоңа чоңа жана кичинекей Демек бул жерде туура жообу Г чоңа чоңа кичикей чоңа кичикей. Башкача айтканда ата-эненин генотиптери төмөндөгүдөй болот. Демек чоңа кичикей чоңа кичикей. Муну эсиңерге түшүрүп калгыла балдар. Себеби биздин 2-чи 18-чи тапшырмада бизге ошону чыгарыш үчүн бул дагы бизге керек болот. Демек 18-чи тапшырмага көңүл буралы балдар. 18-чи тапшырмада экинчи муундагы F2-де турат. Муундагы гибридтердин кара түстөгү койлорунун пайызы канча дейт. Себеби дегенде биринчи муунда F1-де 3 боз кой, анан 1 кара кой. Ошонун ичинен 1 боз кой менен 1 кара койду аргындаштыруу жүргүзүп атат. Эми ошо аргындаштырганда канча пайыздагы кара койлор, кара түстөгү койлор келип чыгат деп атат. Канча пайызда? Биринчи А 75%, Б 50%, В 25%, Г 0%. Эми ушул тапшырманы талдап көрөлү. Демек, биринчи 75% чоң жогоруда эсиңерде бар болуш керек. Кичикей жана чоңа бул ата-энесиникиндей. Ал эми 25% кичинекей кара. Башкача айтканда бул генетика мыйзамынын экинчи мыйзамына тиешелүү. Эми карайлык. Экинчи муунда жогоруда ажыроо жүрөт, расщепление жүрөт. Ак түс жоголуп кетиши мүмкүн. Анда чоңа кичикей мында демек кичикей кичикей 3-түн 1-ге болгон катышы жүрөт. Булардын бардыгы кара түстө жана алар 75%. Ал эми чоңа 25%. Башкача айтканда 4-түн 1 бөлүгүнө барабар. Демек туура жообу бул 18-чи тапшырманын экинчи муундагы бизде сурап атпайбы? Экинчи муунда кара түстөгү койлордун пайызы канча деп. Демек экинчи муунда гибридтердин кара түстөгү койлору
50%. Себеден де 75% кара түстө, бирок алар 3-түн 1 болгон катышы менен кетип атпайбы. 25% А болуп, 25% бул кичинекей АА генетикалык экинчи законго туура келип атпайбы мыйзамга. Ошондуктан бизде кайсы вариант? Г вариант болушу мүмкүн эмес, 0. Ошондуктан бизде Б гана варианты калды. Демек, кара түстөгү койлордун пайызы 50%. 50%. Эми биз 19-чу маселени карап көрөлү. Экинчи муун F2 гибридиндеги койлордун канча пайызы АА генотипине ээ? Варианттары 75%, 50%, 25%, 0%. Баягы эле биздин графикабыз турат. Эми ушул АА генотипине ээ болгон койлордун канча пайызын табышыбыз керек. Аны үчүн ата-энеси чоң А, кичике А, жогоруда биз алганбыз саны биринчи муундан кичинекей А, аргындаштыруудан гаметалар келип чыгат. Чоң А, кичике А, кичике А, кичике А. F2'де чоң А, кичике А, 2 кичике А, чоң А, кичике А, 2 кичинекей А. Өзүңөр көрүп тургандай, демек, бул жерде жогоруда, эсиңерде барбы? Пайызы, канча пайызы койлордун АА генотипине ээ деп атпайбы? Демек, бул жерде ал жок. Эгерде белгилерде ажыроо бар болсо, же жүрүп кетсе, анда бул организм гетерозиготалуу, гомозиготалуу деген түшүнүктөрдү билесиңер. Анда басымдуулук жана рецессивдик белгилер же гендер бар дегенди түшүндүрөт. Демек, туура жообу бул 0%. Себеби АА генотипи жок болуп жатпайбы? Жогоруда. Демек, эми биздин экинчи тапшырмабыз калды. Бул тапшырма биохимиялык мыйзам ченемдүүлүккө карата болот. ДНКнын молекуласынын участогунда 300 нуклеотид бар. Бул ДНКнын фрагменти канча аминокислотаны коддойт? Силер билесиңер, комплементардуулук, нуклеотидтердин бир канча түрлөрү аминокислоталардан ажырган. Ушуларды биз билишибиз керек. Демек, биз ушул тапшырманы аткарууда эң биринчи комплементардуулук принцип боюнча ДНКнын экинчи чынжырында аденинде 100, тиминде 300, гуанинде 200, цитозинде 150 нуклеотидтер бар. Экинчи, ал эми ДНКнын эки чынжырында аденин 400, тимин 400, гуанин 350, цитозин 350 нуклеотид бар. Бул закон ченемдүүлүк. Нуклеотидтерди билебиз, комплементардуулукту билебиз. Эми баягы жогорудагы тапшырманы аткарыш үчүн 300 нуклеотидди 3кө бөлсөк 100 чыгат. Ал эми бул 3 деген эмне? 3 деген бул цифра триплетти билдирет. Эсиңерде барбы? Триплеттин генетикалык код бар эмеспи? Ошол коддон үчөөнүн бириккен жерин үчөө биригип бир аминокислотага биригет. Демек, 3 деген цифра триплетти билдирет да. Ал эми бир триплеттин, мисалы АГТ деп коелукчу, бириккен жеринде бир аминокислота жайгашкан болот. Демек, ушинтип биз генетикалык код триплеттүү, демек 100 аминокислоталардан турган белок 300 нуклеотидди коддойт экен. Туура жообу балдар А варианты. Демек, ДНКнын молекуласынын участогундагы 300 нуклеотид 100 аминокислотаны коддойт. Балдар, силер менен бүгүнкү да сабакты аягына чыктык. Ушу менен мен силерге ийгиликти каалайм. Саламатта болгула.